21-кылым бардык адамдардын жан дүйнөсү руханий эс алуу жана эстетикалык эргүүдөн четтеп, тез ылдамдыкта каржылык молчулукка чыгууну эңсөө менен тынымсыз иштөөгө мажбур болушат. Мындан улам кээ бир адамдарда эрте улгаюу процесси тездешип, жада калса күнүмдүк жылмаюу, майда кубануу да болбойт. Бул нерсе жан дүйнөдөгү жаш баланы темир капканга бекитет. Бирок психологиялык чекиттен алганда жан дүйнөдөгү балакай, тагыраагы жаш бала биздин жашоону көрктөндүргөн жалгыз стимулдардын бири. Ар бир адамда өзүнүн кичинекей балалык сезимдери бар болуш керек өзүчө. Бул өтө жакшы, себеби кичинекей балалык сезим бул бала кезинде эмнеге сүйүнөсүң? Бир кичинекей эле нерсеге сүйүнүү эмоцияларын жаратат да. Канчалык адам сүйүнгөн сайын адамдарда тескерисинче кортизол эмес, жанагындай бакыт гормондору көбүрөөк бөлүнүп чыгат да. Биз азыр чоңоюп убакыт өткөн сайын стресстер көп болуп жатат, ар түрлүү окуялар көп болуп жатат. Адамдардын ошол жашоосуна жараша ар түрлүү кырдаалдардын пайда болушуна адам өзүнө көңүл бурбаган ситуациялар өтө көп жаралып атат да. Ал үчүн эмне кылуу керек? Ал үчүн ар бир адамдагы ички кичинекей баласын ойготконго аракет кылыш керек. 25-30 жаштардан өткөн соң бала кездеги кыялдануу, эңсөө сезимдери реалдуулукка алмашып, адамдар бул сезимдерди толугу менен жоюп, жашоону олуттуу кароого аракет кылышат. Чындыгында өмүрдүн бүдөмү күңүр түстө көрүнүүсүнө, жашоого болгон кызыгуунун жоголуусуна мына ушул нерсе себепкер болот. Өзүбүзгө кийим жакшынакай жагып калса дагы, ал жарашыктуу болсо дагы ошодон да рахат алсак, бул адамдын дагы бул жашоого болгон көз карашы, психологиясы дагы бир аз мындайча айтканда жумшагыраак болот да. Себеби бул жашоодо өзү өтө оор ситуациялар өтө көп. Бирок кичинекей эле ошол жумшак мамиле, жумшак өзүңө көңүл буруу дагы жетишпейт да. Оны ошол өзүңдүн балалык кичинекей балаңды көңүл буруу менен ошол сезимдерди ойготуу менен жардам беребиз өзүбүзгөчү. Дагы көпчүлүк учурда кичинекей балалык сезим бул бизди жанагындай эңсегенге, бир нерсени кыялданганга, жана бир кандайдыр бир жаш кезибизде жетпей калган максаттарыбызга жеткенге жардам берет. Айтып кетмекмин, ушул өзүңдүн ички кичинекей балаңды ойготуп, ага кам көрүп, ага көңүл буруп, кызыгуусун канааттандырганга аракет кылсак, биздин жашообуз дагы да кызыгыраак болот да. Ал эми айрымдар бирөөнүн пикири менен жашайт. Мен бул чечимди кабыл алсам, айланамдагылар кандай ойлойт? Менин жашоомдогу өзгөрүүм жакындарымды жоготууга себепчи болбойбу деп чочулуусу мүмкүн. Бирок сизди чын дилден кабыл алган адам сиздин аракеттериңизди да, чечимдериңизди да угуусу керек. Психологияда айтылат, сен башка бирөөнүн оюна чейин сен биринчи өзүңдүн оюңа көбүрөөк көңүл бур дейт да. Ички балалык кыялы, балалык сезим, баласы ички бала бул сенин бул жашоону кабыл алууңа жардам берет. Бул биринчиден. Ушул жашоону сүйүүгө жардам берет. Сенде да ошол нерсени болгондо, сенде тескерисинче стресс же болбосо кандайдыр бир чоң көйгөйлүү маселени дагы бир оңой чечкенге түрткү берет да, мына ушундай көрүнүштөр. Жан дүйнөбүздөгү жаш бала менен туура түшүнүшүү үчүн аң сезим, ички жан дүйнө менен диалог, баарлашуу, өзүн өзү колдоо, кубанууга уруксат берүү сыяктуу иш-аракеттерди жандантуу керек.